ушундай Ороз айында эң ыйык күндөрдүн биринде атайы ушул биздин абдан сыйлаган кишилерибиздин чакыруусу боюнча, силердин жетекчиңер боюнча биздин биринчилерден болуп ушул медресени уюштурган кишинин демилгеси боюнча мен ошол жерге келдим эле. Сөз болгондо чынында эле баягы бирөө чакырып гана баягы милдет катары келген эмес, өзүмдүн ниетим менен келдим эле. Себеби ушунда Карабалтада ошол жерде бир медресе бар деп уктум эле. Жакшы сөздөрдү уктум эле. Ошону көрөйүн деп келдим эле. Башынан аягына чейин көрсөтүп чыктыңар. Башынан аягына чейин кыдырып чыктым. Абдан ыраазы болдум. Биринчиден, бу медресе жалаң эле дин маселеси менен эмес. Бул эң чоң билим берүү ниет менен иштеп жаткан медреселердин бири экен. Ошондуктан мен ушул жагын дагы бир жол айткым келет. Буга чоң ыраазычылыкты айтыш керек. Буга чоң ыраазы болуш керек. Муну колдош керек деп ойлойм. Чыгылып бу жерден абдан чоң бир адистер өзүн багып кете турган, элибизге жардам бере турган, элибизге ушундай жаштарга үлгү боло турган окуучулардын бири экенин абдан мен ыраазычылык менен айткым келет. Динди айтып эле коеюн. Дин жагынан дагы абдан бекем. Жалаң эле ушу баягы мусулмандын били эмес, башка диндерди дагы билип, ошолордун баягы өзгөчөлүгүн билип, бул мусулман дилин колдоп, ушул тарапта өзү ошого берилип, ниет менен билим ала турган болсо, ниети менен иштей турган болсо, Кудайга сыйынган кишилер болсо, Кудай деген кишилер болсо, бул абдан чоң иш, чоң эмгек. Ошондуктан мен сизге баарыңыздарга абдан чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдиргим келет, рахмат деп айткым дегим келет. Кудай ушундай жакшылыктан айырбасын, ишиңерде ийгилик болсун. Ушул окуп аткан медресенин окуучулары деп коеюн. Булардан кийин жакшы билимдүү кишилер чыгып, өлкөбүзгө жөлөк болгон кишилердин бири болгула. Рахмат.